Binniş деген шаарда болдум. Кафар Рахим деген шаарда болдум. Ошо Түркияга жакын эле жерде болдум да. Алданып калдымбы деп неме өтүп ошо айттым, ошондой болду. Өкүнөсүң деп мен айттым. Конечно, өкүнөм дедим. Ошо эмне тузак экендигин мен билген эмесмин. Ошо менен кеткенмин. Ойлойм да бар апам тезде ооруп калат, мен себепчим деп ойлойм да. Апамды көргөнүм сары кыйналам менчи. Апасын заркакшатып, ансыз да атасыз үйдү ээнсиретип, азапка салган Абдыллас кичине энисине Жалал-Абадтагы ата конушун тапшырып, жоопкерчиликти Сириядагы жихадтан издеп кеткен. 19 жашка жаңы гана чыккан улан Россияга иштегени барып, динден кабарсыздыгынан улам диний экстремисттердин тузагына бат эле түшөт. Ал аяктагы адамдар мага мындай айтканда дин жолуна чакырган да аларчы. Сен барсаң ал жакта шаһид болосуң. Өлсөң бейишке киресиң. Бул жерде чыныгы ошондой согуш болду, мусулмандык согуш болду. Мындай айтканда мусулман тилинен жихад болду. Сүйлөгөн да магачы. Байланыш кандай болду? Через одноклассник болгон. Муктаж болгон учурда булар таштап кетүү бул күнөө болуп эсептелинет. Жихад бул улуу Алла Тааланын сөзү. Бул мээнет, бул эмгек, бул күрөшүү деген мааниде. Кайсы жихадка барат? Туура эмес жакка кетип атат. Сен өзүңдү өлүмгө таштаганга алып кетип атасың. Деп ана биз айтмак элек, сөзсүз андан мынакей эң улуу жихад сен нафсиң менен биринчи күрөшүп ал. Ата-энең бар, пайгамбарыбыздан бирөө жихадка сураганда уруксат. Ата-энең бар, ата-энең бар. Ата-энеңе жихад кыл деген. Мааниси кандай? Ата-энеңе кызмат кылып, мээнет кылып, ошолордун ыраазычылыгын ал деген. Мамлекетибизде Кудайга шүгүр канча аалымдарыбыз, мечит медреселерибиз камсыздалган. Мына ошондон билим албастан туруп ошо алданып кеткени, адашуу, экинчиден бала чакалардын баардыгын таштап кетүү бул чоң күнөө. Ушундан мен улам биз сөзсүз мындан сабак алып, келечекте муундарга дагы биринчиден билим тарбиятын, ыйманын мындайча айтканда кубаттап, амалдарын оңдоп, такыбалыгын бекемдеп, күнөөлөрдөн узак болуп, Кур'ан, хадисти терең билимин алгандан кийин, анан ушу суроо козголсо туура болмок эле. Бүгүнкү күндө канча бир Кыргызстандын жараны кеткени өтө өкүнүчтүү, бирок Кудайга шүгүр, көбү ал жерге барып, билип, таналып, туура эмес, адашып калганы, шайтанга азгырылып кеткен экенин билип, кайтып келүүдө. Ошолорго дагы биз айкөлдүк мамиле кылып, туура багытты берип турсак, ажап эмес, адам да Кудайым буйрса жүрөгүнө акыйкат орноп, ак жол көзүнө көрүнүп, эки дүйнөдө бактылуу болуп калары бул жараткадан чоң үмүт бар. Жакшы эле терминологияны жаман нерселерге колдонуп коесуң, адамдар болсо ошону түшүнбөй калат, манипуляция кылыш аябай жеңил болот да. Ошон үчүн бала кезден баштап эгерде дин тууралуу маалыматы болгондо, диний терминология боюнча, диндин тарыхы боюнча, диндин мааниси боюнча ал адам мындай сөздөргө азгырылып кетмек эмес Сирияга. Адам өстү, чоңойду, жашоонун маңызы эмне деген суроо пайда болду, кайдан келдик, кайда барабыз, акырет суроосу деген бар. Ушуларды уккандан кийин канткенде бактылуу болосуң деди, дагы бир биларманы чыгып туруп айтты да, жихадка барсаң, анан кийин өлүп калсаң бейишке түшөсүң, тирүү болсоң дагы болжа аласың деп анан кете берет да. Ошон үчүн мамлекет балдарга, жарандарга бала кезден баштап динди өзү үйрөтүш керек да. Эгерде мамлекет үйрөтпөсө үйрөтө тургандар чыгат. Азыр эми интернеттин заманы. Азыр интернет шейхтер деп коет, түз барып бетме-бет окуштун зарылчылыгы жок да. Адам бул жерде отуруп алып туруп Саудиядагы же болбосо Сингапурдагы же болбосо Судандагы алымдардан сабак ала берет. Алардын акыйдасы башка, түшүнүгү башка. Балким ошол эле игилге иштеп атат, балким ошол эле Аль-Каидага иштеп атат, аны кайдан билебиз? Борбордук Азия, анын ичинде Кыргызстандын жарандары да алдоо жолу менен Сирияга барып, Башар Асадтын режимине каршы согушуп жүргөндүгү маалым. Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 500дөн ашаарын. Алардын 140ка жакыны аял, 100гө жакыны балдар. Жана ушул убакытка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгондугу тууралуу буга чейинки маалыматтарда айтылган эле. Алардын арасында жумушсуздуктун айынан Россия Турцияга иш издеп жөнөп, андан ары Сирияга барып калгандар да бар. Биринчиден ошо маалда 2013-жыл болгон. Экинчи балам жаңы төрөлгөн эле. Жаңы төрөлүп, ошо ишсиз болуп, кичине акча кыйлап ата-энем өтүп кеткен. Ошо мен ата-энем өткөндөн кийин үйлөнгөнмүн. Ошо бала чака экөө болгондон кийин
кичине акчага зарыгып калганбыз. Анан бир адам менен таанышып калып, ал Түркияда ошо жумуш бар деген эле. Стамбулда фермада жумушта иштейсиң, же мал кайтарасың, же водитель болуп иштейсиң дегенине. Мен бопту дедим. Билет алып Түркияга учурду. Динди көздөп, динге ишенип кеткендердин саны өтө аздык кылат. Көпчүлүгү жакшы жашоо күтөм, ошол жерден жакшы жашоо алам, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алам деп өзүнүн жеке кызыкчылыктарын ойлогон адамдар. Ошол эле учурда кээ бирки категориялар бар экен, ошол кетип аткан адамдардын. Алар мисалы Сирия аркылуу башка тышкы Европа өлкөлөрүнө качкын болуп кетүүнү көздөгөндөр бар экен. 3-4 адам бар экен. Тала жер экен да. Тала жер, капкараңгы, свет да жок. Анан мен келдим, ошо мен сүйлөштүм. Ишке деди. Бопту дедим. Анан уже мындай адырча бар экен, кичине, мындай чоң эмес, кичине адырча. Ошол жерден өткөндөн кийин, адырдан өткөндөн кийин турсак узактан бери машинанын фарасы көрүндү. Келдим машина бир жакка. Келип анан айда ошо куралчандар түшүп калды. Мен коркуп кеттим сразу эле. Коркуп кетти, дедим, мен токтогула дедим, мен кайра кетем дедим. Бир ит мени алдап кой десем, жини кеп кетти. Кандай дедиле, мен айттым, мен балдарым багышым керек. Ата-энем жок, ишеним таштап келгени. Десем айтты, сен билип туруп келдиң, мен айттым, мен жумушка деп алдап койду ал мени. Жумуш ошо фермада иштейсиң деп жумушка деген эле десем. Анан кеткенден кийин неме болбойсуңбу, өкүнбөйсүңбү? Анда мен айттым, кандай өкүнөм дедим. Мен силер болуптур эми шарият парият дейсиңер, бала чака багып чоңойтуп, тарбия кылып чоңойтуу да шарият го ал дагы. Ал менин милдетим, не только шарият, менин милдетим го балдарым чоңойтуп. Десем айтты, боптур деди, машина болот деди. Эртең машина болот, ошол машинага салабыз деди. Анан бопту дедим. Тилекке каршы кандай ыкма менен болсо да азгырылып, согуш аймагына кирип калгандардын басымдуу бөлүгү кайра мекенине кайтып келбейт. Сирияда согушка катышып, аскерий тажрыйба топтоп, алардын ишенимине киргендер гана мекенине кандайдыр бир тапшырма менен келери анык деген түшүнүк бар. Же жаңылып, алданып келип калганын түшүнгөндөр эптеп качып чыгып, же астейдил сүйлөшүү жолу менен ынандыруу аркылуу үйүнө кайтарууну сурангандыгын айтышат. Ичиңе кирип алат да ал адамдарчы, гипноз кылып коет. Ушинтип бардым ал жакка, өткөрүп коюшту өздөрү. Аякта дагы башка балдар күтүп алды. Аякка баргандагы деле өздөрүнүн атын айтпайт бирөө. Каякта келгенин айтпайт. Закон ошондой экен аларда. Мен дагы өзүмдүн атымды айтпадым, алар дагы өзүнүн атпады. Подготовкадан өттүм. Сириянын ичинде болуп, подготовкадан өтүп. 1 ай подготовкадан өттүм. Анан бул жакта апам мени уккан. Уже паника болду, мени бар жок сөз болуп кеткенин апам угуп туруп, реанимацияга түшүп калды, жүрөк кармап. Өзбек жамаатка бардым эле. Өзбекстандын балдары экен көпчүлүгү. Ошолор менен анан бир главарыбыз бар эле. Ошо менен анан сүйлөшүп, ушундай ситуация болду, кетпесем болот. Эксперттер Сириядагы согуш жаңжалдарына катышкандар атайын тапшырма менен келип жатышкандыгын жана аларда башкаларды Сирияга жөнөтүү аракеттерин көрөрүн айтып коңгуроо кагышкан. Сириядан келген бир боорлорубуз албуттанып келери чынбы? Бизде мисалы укук коргондор тарабынан кармалгандар келгенден кийин бул жерде дагы ошол тыюу салынган террористтик, экстремисттик уюмдарга тартуу, бул жактагы жаштарды алып кетүү, Сирияга жөнөтүү маселелери боюнча аларга кылмыш иштери козголуп атат да. Эгер келип мыйзамдарды сактап, ошондой баягы терс иштерге тартуу же болсо Сирияга жөнөтүү маселелерине такыр тиешеси жок болсо, аларга мамлекет тарабынан, мыйзам тарабынан мындай бир катуу жазалар пайдаланылбайт. Тажикстан Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан жарандарына жазаны жумшартты. Айрым коңшулар болсо кайтып келүүчүлөргө эшигин жапты. Өлкөбүздө 2018 жылга чейин террористтик жана экстремисттик иш аракеттери үчүн соттолгондордун жалпы саны 422. Алардын ичинен 191-и түзөтүү мекемелеринде жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Кайтып келгенден кийинки аралыкта териштирүүлөр, жазага алынуудан сырткары байланышып калган экстремисттик уюмдардан, Сириядагы күчтөрдөн чоочуркап боюн жашыргандар бар. Коркунучтар артта калса да эстен чыгаруу оңой болбогондуктан алар көмүскөдө тынч жашоо кечирүүнү тандап келишет. Алардын бири өзгөндөн Сирияга адашып барып калган Рустам. Мен ошо 2014-жылы Москва шаарында иштеп жүрөстүм, стройкада. Анан бир квартирант болуп кирип,
ошол жердеги балдар менен улар кечте жумуштан келгенде сүйлөшүп отурабыз. Анан ошолордон бирөө сүйлөп, анан у жака барсаң жакшы акча тапасың, жакшы иштер бар деген. Мен ошо акча кыйынчылыгынан ошол жака у менен ошо эмне тузак экендигин мен билген эмесмин. Ошо менен кеткенмин. Ошо менен кетип барып, Түркияга барып, анан бул жакта стройкада иштейбиз деп барсак, баргандан кийин биз бир лагерге окшогон жерге алып барып койду. Ошол жерге алып барды. Анан ошол жерде жүрдүк. Аз мындай жүрдүк, ошол жерде болуп. Кийин мен барып карасам, у жерге биз ойлогондой эмес экен. Мындай стройка деген, акча деген эчтеке жок экен, согуш экен. Ошону билгенден кийин биз кайра качып чыгууга эмне болдук. Кайра качып чыктык. Жолдо көп кыйынчылыктарды көрдүм. 3 күндөп суу ичпеген, даже нан жебеген күндөр да болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Сириядагы согуштан кайтып келгендерди кармашканын дайым кабарлап турат. Сирияга кетүү көрүнүшү жылдан жылга азайып жатабы же көбөйдүбү? Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары маалыматтары боюнча Сирияга кеткендердин саны акыркы маалыматтар 860-ын тегерегинде деп жүрөт. Бул акыркы маалыматтар боюнча. Эми бул расмий маалыматтар. Эми негизинен алганда Сирияга кеткендердин саны акыркы ошол 16-жылга салыштырганыбызда кеткендердин саны токтогон. Мындайча айтканда көпчүлүгү мурда кеткендер. Акыркы 2 жылда ошол мамлекеттик органдар, муфтият менен биргеликте, анын ичинен ыйман фонду менен чогуу ошол түшүндүрүү иштеринин алкагында жүрүп отуруп кеткендердин саны токтоду да. Бул дагы өзүнчө бир чоң бир иш аракеттердин жыйынтыгы деп эсептейбиз. Чоң маселе бүгүнкү күндө ошол Сирияга кеткендер эмес, бүгүн кайтып келгендер менен иш алып баруу маселеси турат. Эми сөзсүз түрдө бул жарандар ал жерде травма жашайт сөзсүз түрдө. Себеби ушундай биздин сонун мамлекетибизде жашап жүрүп, кийин өздөрүнүн түшүнүгүндө болгон бир хижра кылып, ошол жака барып жихад кылам деп барып, ал жерде согуштук аймакта жашап, ал жердеги шарттарды көргөндөн кийин сөзсүз түрдө травма жашайт. Ал эми бияка келгенден кийин ошол адаптациясы сөзсүз түрдө эмне болот? Кыйын болот. Алданганын билип, үйүнө жакшы ниет менен кайтып келе жаткандардын арасында өз мамлекетинде жазаланарын сезип, паспортун алмаштырып, же башка жолдор менен кирүүгө аракет кылгандар да жок эмес. Келер менен аларды туткундап, үй бүлөсү, тууган уруктарын кошо жазалап, сурак албай тескерисинче Сириядан келгендер менен иштеп, алар үчүн реабилитациялык борбор түзүүгө болот беле? Бизде Сириядан кайтып келгендер менен иштөөчү борбор барбы? Бүгүнкү күндө бизде ошол мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиянын астында диний кырдаалды изилдөө борбору ачылган 2015-жылы. Мына ушул борбордо бизде атайын ишеним телефону иштеп жатат 2-3 жылдан бери. Ишеним телефону кыска номер бул 1592 номеринде. Мына биз ар бир апта сайын канча адам телефон чалды, кайсыл маселелер боюнча чалды. Телефон гана чалбастан биздин ал жерде адистерибиз бар, психолог, теолог, юристтер бар. Керек болсо алар менен жеке жолугушуп дагы ушундай бир баягы жекеме-жеке отуруп, аларга консультация беришип атат. Эгерде чындап барып ал жакта согуш аракеттерине катышкан болсо, андай айоо болбош керек да. Анткени көрдүңүздөр кандай кылмыштарды кылышты. Алар ылган жок, балдарбы, кемпирлерби, чалдарбы баарын өлтүрүп атпадыбы. Эгерде ушул өзүнүн айоо менен кетпестен бир капыстын торуна түшүп, айласыздан жүргөндөр болсо, аларды реабилитация кылыш керек. Анткени адам деген Кыргызстандын негизги чоң байлыгы да. Жакшы кеп бар эмеспи? Жакшыны да жаман дей берсең, бир күн болсо бир күн жаман болот дегендей. Биз жанагы көп эле басмырлай бербешибиз керек да. Анан ал кишинин жанагы 3-чү сорттогу инсан катары коомчулуктан бөлгөнүн өзү туура эмес. Ошондуктан андай инсандар менен болушунча биз сыр катары дейбизби? Бирок единственно ошол жарандык коом менен мынабы диний уюмдар менен чогуу баягы түшүндүрүү иштерин, профилактика көбүрөөк канчалык болгон сайын, мен ойлойм ошондо гана адам баласы баягы көз ачылат го деген ойлойм. 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясынын алкагында терроризм, экстремизмге алып баруучу радикалдуулуктун алдын алуу саясаты коопсуздук кызматын, тартип сакчыларын, диний конфессиялардын, жарандык коомдун биргелешкен кызматташтыгын шарттап келет. Чет мамлекетте жалданмачылык, террордук, экстремисттик мазмундагы согуштук аракеттерге катышып келген жана колдоо көрсөткөндөр
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 226 375 беренелери менен айыпталып, жазаларын алышты. Сириядан өз үйүнө, ата журтуна кайткан 3 жигиттен азыр үй бүлө күтүштү. Ар бири 2ден баланын атасы болушту. Бири куруучулук, экинчи устачылык, үчүнчүсү вулканизацияда ишин улантып жатат. Мына жерде тыныч бала чакам, ата-эне менен достор жанында ошолорду ойлоп, ошолор жүрөктөн өтүп, Кудайга шүкүр кайра чыгып мына тыныч өзүм менен өзүм иштеп, 1 сом тапсам да 10 сом тапсам да жеп жүрмүн. Может, эми ойлодум, аякта өлүп кеткенимде эмне болот эле. Келгенден кийин бир кандай кубанычтуу болуп, бакыт мындай сүйүнүп, балдарым жагына келдим. Тынч аман келип алдым деп. Ошо үкөлөрүмө, досторума, ошо акелериме айтарым, бул жол туура эмес жол. Кандай сайттагы ар бир сөздөргө алигиндей мына жол туура экен, мынага баргыла, мынандай кылгыла деген сөздөргө ишенбегиле. Ата-энеңердин кадырга жеткиле, мемлекетибиз тынчтыгыга жеткиле.